Сіздердің алдыңыздарда Россия Федерациясының бірінші президенті Борис Николаевич Ельцин. О, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, мы посоветовались тут с Владимиром Владимировичем, и ему сказал, что я ухожу. И президент России должен вылезть сухим из воды. Самые последние известия для вас. Я когда мен Кыргызша үйреніп алдым. До сегодня я думал, что самый прекрасный язык в мире — это французский язык. Оказывается, я ошибся. Прекрасный язык в мире — это киргизский язык. Например, слово «джесенже джевесенжеве». Қалғанын алагет, пакетіне салайет. Мен дағы, дорогие друзья, от чистого сердца, из глубины сердец поздравляю Джамбулчика с его юбилеем. Спасибо за внимание. А сейчас я, друзья, точно ухожу. И с удовольствием передаю слово вашему гуманному президенту. Встречайте Аскара Акаева. Кутманду, кушубак, кечиңиздер менен, урматтуу айымдар жана мырзалар, мына өзүңүздөр билгенде жалпы эле Кыргыз элинин экономикасын көтөрөлү деп бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы дедик эле. Борис Николаевич башын салганда көйнөк жыртылып калды. Мына мен дагы бүгүнкү күндө ушул Кыргыз элинин саналуу таланттарынын бири куудул киноактер Жамбул Камчиевдин 50 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн ички сезим менен сиздер менен бирге куттуктайм. Урматтуу Жамбул Камчиевич, мына ушунча 25 жыл бою элдин жарпын жазам деп эмгектенип жүргөн экенсиз. Бирок сизге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамыңыз жок экенине мына мен дагы чын жүрөктөн таң калып атам. Кудай буйрса алдыда дагы 60, 70 жана башка жаштарыңыз бар. Ушул маанайда болсоңуз, менимче дароо эле жетишесиз. Чоң рахмат.